Беловодскийдеги психоневрологиялык диспансердик балдар үйүндө өзгөчө майрам. Каникул убагы болгондуктан мындай концерттик программалар кээде гана болбосо бөбөктөрдүн башка күндөрү бири-бирине окшош эле өтөт. KG Group кайрымдуулук фонду жыл сайын балдардан кабар алып турат. Көңүлдөрүн көтөрүп белек бешкектерди берүүнү адатка айланткан. Бул ирет кир жуучу машина алып келишти. Эл аралык күнүн майрамдап жатабыз. Муну уюштурган KG курулуш компаниясы, өзү президент өзү баш болуп, Имамеддин Самибединович өзүнүн коллективи менен жыл сайын келип, ушу балдарга эң жакшынакай майрам уюштуруп беришет. Өзүңүздөр күбө болгондой жакшынакай шоу программа алып келишти. Андан тышкары бизге абдал зарыл болгон кир жуугуч машина, анан музыкальный центр алып келишти. Балдарга таттуу белек бешкек, ысык тамагын даярдап атышат. Мекемеде өлкөнүн булум бурчунан келген 230 бала жашайт. Алар 4 жаштан 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Басып тура албаган шал илдетине 80 чалдыкса, калгандары ар кандай илдет менен жабыркагандар. Аларды 200 кызматкер карайт. Анын ичинен 14 дарыгер, 14 педагог, 100дөн ашуун тарбиячылар. Айтымдарында өспүрүмдөрдүн ата-энелери келип, балам эмнеден муктаж болуп жатат, курсагы токпу, кийими бүтүнбү деп бир ооз сурап койгонго жарабайт. Детдомдо иштегениме 20 жыл болду. Өзүм старший няня болуп иштейм. Лежачий группада иштеймин. Беде 40 бала, 16 нянечка. Жумуштар аябай оор. Мисалы, ар бир няняга 10 балдардан болот да. Өздөрү тамак беришет, кашык менен астын которушот, көтөрүшөт, аябай тяжелый труд. Бул жерде балдар үчүн тийиштүү шарттар каралып, курсагы ток, кийимдери бүтүн болгону аларга энелик мээрим жетишпейт. Кантсе да эне мээрими башкача. Бери биякта жүрөм, биякта окуйм, сабактарды кылып атам, английский языкты үйрөнүп атам. Мына каникулга чыктым. Концерт болчу, анан представление болчу. Ана ырдадык, билдик, собачкалар болду, иттер, сонункен. Буга чейин компания мекеменин чатырын жаап, 3 кийим тигүүчү машина алып келип беришкен. Бул ирет кир жуучу машинадан тышкары балдардын кубанычына тең бөлүшүп, жалпы жамаат менен тарбиячыларга белек бешкектерди таратышты. Ушул буйруса, ушул балдарга жакшы маанай тартуулоо максатында, ушул аларга бир күндүк да болсо bir шоу программа себебинде булар өзүңүздөр билгендей, көргөндөй акыбалдар өтө оор. Кээ бир деңгээлде мамлекеттик масштабта, республикалык масштабтагы эң оор, анан эң көп балдардын көп болгон ушул балдар үйү мекемеси. Ошого бул жерге ушул 3-жылдан бери келип отурабыз. Мындан кийин бул акыркы келишүү эмес. Буйруса жыл сайын келип турабыз деген үмүттөбүз. Ороз айында соопчулук ишине маани берген фонд мындай кайрымдуулук иштерин улантууга даяр. Кубанычбек Маматали уулу, Кудайберди Дыйканов, Прайм жаңылыктары.